Саламатсызбы теле көрүүчү, Көкчели долбоору Каракол шаарында. Бул жака келер замат дароо ойго Ашлянфу келет эмеспи? Анткени анын мекени дал ушул жер. Каракольский Ашлянфу самый вкусный. Өзүнүн жасалуу ыкмалары бар. Баасы болгондо 35 сом, ал эми көлдүн башка аймактарында, Айталы, Чолпон Ата тараптарда бул 80 сом, андан жогору болот. Да. Садитесь покушать, очень вкусно. Кесмени өздөрү колго жүрөт экен. Кетчуп, лаза, крахмал кошулат экен. Бисмилла. Эмне үчүн муздак берилет? Холодное блюдо считается. Ысык аба ырайында муздак ашлянфу ашказансызга аябай жага түшөт. Конкуренция жок экен. Бири-бирин жаман көрүп, бири-биринин ашлянфусун жамандаган же аныкынан меники жакшы деген нерсе жок экен. Баары бири-бирин мактап турат. Анткени ар биринин өзүнүн дами. Тамактанып андан соң туристтердин кадам үзүлбөгөн Кооз өзгөчө борбордук мечитке барабыз. Өзгөчө дегеним, ал мечитке бир дагы мык колдонулган эмес. Жалаң жыгачтан тургузулган. Каракол шаарындагы борбордук мечит Ибрагим Ажынын демилгеси жана каржылоосунун негизинде курулган. Бул мечит тарыхый музей катары дагы катталган. Ошондуктан бизге мечитке дүйнөнүн көп өлкөлөрүнөн туристтер келет. Мечиттин ичине киргенде ал оңдоп түзөөгө муктаж экендигин байкадык. Имам менен сүйлөшсөк, анын айтымында мечиттин короосун түрктөр жасап ремонттоп берген. Өзүбүздүн ичибизден дагы мүмкүнчүлүгү бар бир азамат чыгып, дал ушул мечитти оңдоп түзөөгө жардам берсе жакшы болмок деп олтурабыз, дейт ал. Жөө турист серикпейт, анткени эски чиркөө менен мечиттердин шаарлардын мурдагы кызуу турмушун чагылдырган кызыктуу экспонаттарга толгон музейлерди кыдырып чыксаңыз болот.